12 балалы биздин кемпирлер, апалар, эжелерди эмне үчүн алардан 200 сомдон пул алганса, где-то 6 ай 7 ай болуп калды. Мен айтарым, ошо нерсени 200 сомдон ушулардан топтобой эле бар балдар 200 сомдон барып, балдардан барып жолго алып сатып келсиңер алар 200 сом пулуна. И ошо жеткенбирге жашнакай кылып, салыптыңардагы, анан кийин менин алдымдагы роза гүлдөрүн үзүп туруп, тикенен кесип койбой. Кармап туруп, сөрткө тартып жүргөнгө түшпөйсүңөр сонун болуп жашнакай болуп. Мен тактап эмес, бул жерде ким автораптыр жана ошол айткан нерселерди тактап берем. Мен тактап берем. Мен бул жерге именно ошо алган адамдар мага айтышты. Ошо окшогон нерсени бизден 200 сомдон пул топтой, силерге 200 сом силерге жалкабы дейт. 200 сомдон пул албай дейт ушул нерсени. Жөн эле өзүңөр резерв фонддон берип коюңар ошо окшогон нерселерди. Жол салса анда каяктан салган? Мен тактап берем, тагырдан 2 ай албар. Мен өзүм билген боюнча, тагырдан 2 ай албар. 2 ай алма лично мага өзү айттым, 6 ай 7 ай болуп концерт алып калды. Чакырды дейт мэриядан дейт. 200 сом пул топтоп келди. Анан кийин базарга барып гүл сатып келди деп айтты. Анан биз базарга эмнеге барып гүл сатып келгенде алар барбай дешти. Анан кийин уш бир жер барды да менин алдыма гүл өстүп турган жер гүлүн сүртүп гүлүн кармап төрткө тартып койсуңар. Утура эмес. 200 сом боюнча айтып атат, 100 сом боюнча айтып атат. Ошондуктан мен ушул мэр катарын официально айтып коеюн. 200 сом боюнча урматтуу депутат айтып атат. Келиңиздер, ушул биз бир нерсени үйрөнсөк да, урматтуу депутаттар нерселер көптөн көп суранып кетет. Бир маселени айтаардан мурун угулатам, миш болуп атат эмес. Келиңиздер, аргумент менен, факт менен сүйлөйлү. Biz bарлық жоопкерчиликти мойнуна алганга дайынбыз. Эгерде мисалы 200 сом боюнча эмне бирөө факты менен аргумент менен айтылса, биз эгер ошондой чынында иш жүзүндө орун алган болсо, аткарым бийлигинде балким бизде маалымат жоктур, балким мен билбейтмин. Биз ошого чара көрөлү сиздердин алдыңыздарда. Керек болсо, мына ушул сессияда чара көрүп берели. Как раз Туарды раньше айтып кеткендей, мен де ошо Батыренен баласымын да. Эгерде Батыренен ошентип сүйлөп аткан болсоңор, өзүнө жолук алдырган болсоңор, уят нерсе. Биринчиден, экинчиден, силерге конкреттүү суроо анда. Жолук бердиңерби беле ошондо? Майкеде бул иш-чара кандай качан болду эле? Ушул жооп берсеңизчи, мен маалыматым жок эле. Иш-чара боюнча акча каражатын бөлгөнгө бизде тендер боюнча болуш керек болот. Ошон үчүн аялдар кеңештери өздөрү инициатива көтөрүшүп, ал жолду өздөрү алып келмек болушат. Анан аны эме алдырган боюнча анда дагы аялдар кеңешинин төрайымы жооп бериш керек болот да. Бул жерде өздөрү инициатива көтөрүшкөндө Бул жерде түшүнүктүр. Бул жерде мэр азыр сиз туура эмес айтып атасыз. Даданиз ушул факт деп айтты го. Ушул факт болуп атпайбы? Бүт сессияда уже факт болду. Себеби дегенде өзүңөр алдырбапсыңар, кийгизипсиңер, бирок. Значит, кийгизгенден кийин жолук башка жактан бир жактан келди да. Эми өзүңөр чөнтөгүңөрдү чыгарып албаганыңардан кийин. Же болбосо бирөөр айтыла, мен чөнтөгүмөн бир 10 жолук алдым эле, ошону мен бердим, ошону салдык деп. Ал албасаңар, значит, өздөрүн алдырган болот. Ал иш-чараны Тем более бюджеттен каралбаса. Ал иш-чараны биз өткөргөн жокпуз. Уюштурууга башчылык биз ал иш-чарага катышкан жокпуз. Анда сиз айтып коюшуңуз керек, даданычкачы. Биз аш яраны башында айтып коюшуңуз керек. Анда өткөзгөн жокпуз. Жол каптык болгон жокпуз деп айтып коюшуңуз керек. Миш андай мындай деп айтпастан, ошондуктан сиз башында ушул азыркы сөзүңүздү башында айтышыңыз керек. Биз иш-чараны өткөргөнбүз. Мен турага депутаттар регламенттен чыгып кеттиңиз. турага Сессиядан кийин сүйлөшөбүз. Жок боюнча сүйлөшөбүз болбойт. Жок болду. Депутаттар суроо сунуштарыңыз жок болсо, анда 7-маселени жалгап резервдик фонд. мен кол көтөрөтмүн, мен сунушум бар, мен суроом бар. Мен ушуну берип коюн, азыр айтып коюнчу. Азыр мен как раз мен айтып кеттим да. Мен маалымат борбору, журналисттерди мен апарам, ошо 2 айдын үйүнө. Ошону кадимгидей чокон клубу 7 каналды ошол жерде чыгарасыңар. Мен журналисттерге айтам. Ошондо мен факты эстердик ошону эме кылам. 200 сомдон пулду нак ошол жерде барлык журналисттерге көргөзүп бардым. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, 2-маселени добушаңыздар, добушуңузду берип койсоңуздар. Мен былтыр ошо июль айынын башында
мэрия тарабынан Батыр эне сыйлыгына ээ болдум. Ушу мэрия тарабы былтыр ушу Жалал Абад шаары боюнча 7 Батыр эне бир даңк ордени медалы менен сыйланды. Бизди чакырып мэрияга ошо сыйлыкты тапшыраарда ар бирибизден ушу 200 сомдон акча алып жоолукка деп. Андан тышкары гүл алып келгиле деди. Базардан сатып чыккыла деп. Ага өзүбүздө. Ага мен каршы болдум. Кандай гүлгө дагы неме болбосун деп. Анан ошо эчиктеги эле өсүп турган гүлдөрдөн сындырып эле колубузга карматып койду. Эми го биз го жаш элебиз. 80ге чыгып калган энелерге бул деген уят нерсе болсо керек. Ошону ушу мэрия тарабы деле өздөрү деле уя албады. Анан баардыгыбыз жок дегенде же чай уштуруп коюп ошо 8 адамга баарыбыз эле нааразы болуп эле келгенбиз да. Шаарыбыздын мэри бар эле. Анан айыл өкмөттөр ошо тикенек гүлдөрдү ошол сындырган боюнча эле колубузга карматып койду. Орогон деле жок эч кандай. 200 сомду ошол жолуга алып чыгышты базардан. Бизге ошо салынып турган жолуктарыбызды, чачылуу жолуктарды алып чыгып салды. Эми өздөрү салган болуп калды да, мындайча айтканда.